Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир туугандар, эртеби кечпи бардыгыбыз Аллахтын астына барабыз. Бул дүйнөдө кылган иштерибиз үчүн кыямат күнү Аллахтын астына барып жооп бере турган күн акыйкат хак экендигине бардыгыбыз ишенип билип турабыз. Аллахтын астына бардыгып жооп берип, кыямат күнү Аллахтын астына турганда бул күн канчалык коркунучтуу болоорун көптөгөн хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риваяттарында бизге калтырып айтып кеткен. Ошол хадистердин кээ биринде айтылат, кыямат күнү ушундай оор болот, күн ушунчалык ылдый түшөт, ошол күндүн ысыктыгынан адам баласы кээ бирлеринин тери агат, тери бүтүп, кан агып, ириң аккандар да болот. Ар бир инсан өзүнүн күнөөсүнө жараша ошол аккан терине батып, ошол аккан терине көмүлөт дейт. Кээ бирлер тизесине чейин, кээ бирлер белине чейин дейт, кээ бирлер оозуна чейин, ошентип өзүнүн күнөөсүнө жараша ар бир инсан терисине көмүлөт дейт. Мына ошондой кыйын күнү Алланын кээ бир пенделери болот, Алланын аршынын көлөкөсүнүн астында, Алланын ырайымынын көлөкөсүнүн астында рахаттанып, ошол жерде бейишке кирүүсүн күтүп турган бир пенделер болот. Мына ошолор тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин айтып кете турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Салатату нафарин юдиллухумуллаху фи зилли аршихи яума ла зилла илля зиллухум." Үч түрлүү инсан бар, үч түрдүү адам бар. Алла таала ошол үчөнү кыямат күнү эч бир көлөкө жок болгон күнү өзүнүн аршынын көлөкөсүнүн астына коет. Арштан башка, андан башка көлөкө жок болгон күнү ошол үч инсанды Алла таала өзүнүн аршынын, ырайымынын көлөкөсүнүн астына алат дейт. Ошолордун эң биринчиси эле кимди дейт турган болсок, аль-мутавадиу фил макарих дейт. Кыйынчылыкка карабастан, оорчулукка карабастан дааратын толук алган инсан дейт. Албетте даарат бул намаздын ачкычы, намаз бейиштин ачкычы деп баарыбыз ишенебиз. Демек эң биринчи нерсе бул тазалык, даараттан башталат. Мына ошол дааратын кыйынчылыкка карабастан, оор сыркоосунабы, же болбосо бир кандайдыр бир муздак, ысык, суук болушу мүмкүн, ошолорго карабастан бул тазалык, бул намазым үчүн керек, менин бейишим үчүн керек деп ошол дааратын ар дайым толук алып жүргөн инсан, эң биринчи ушул инсан Алланын аршынын көлөкөсүнүн астында болот дейт. Бул биринчиси. Экинчиси аль-маши илал масажиди фи зулами. Караңгыда, түн учурунда мечитке басып барган адамдар. Булар да Алла тааланын ырайым көлөкөсүнүн астында болот экен. Караңгыда дегенибиз куптан намазы, шам намазы, багамдат намазы, ошол учурда уйкуга карабастан, суук, башка нерсеге карабастан мечитке басып барган инсандар кыямат күнү Алла тааланын аршынын көлөкөсүнүн астында болот. Эми үчүнчүсү мут'имул жа'i'. Ачкаларды колунда жокторго тамак берген инсан дейт. Азыр учурда көбүбүз эле тамак беребиз, жакшылык кылабыз, Куран окутабыз дейбиз. Бирок ошол тамактарды кимдер жеп атат, көңүл бурбайт экенбиз. Мына ошол Алланын аршынын көлөкөсүнүн астында болубуз келсе, ошол берип аткан тамагыбызды чыныгы муктаждар, ошолор жеш керек экен. Мут'имул жа'i бул эч кандай көлөкө болбой турган күнү элдер баягынтип ата баласынан качып, бала атасынан качып, жубайлар бири-биринен качып жүргөн күнү ошол муктаждарга тамак берип, ачкаларды тойгузуп жүргөн адам Алланын аршынын көлөкөсүнүн астында болот дейт. Демек мусулман бир туугандар, үч амал, өтө оңой. Кыйынчылыкка карабастан даараты толук алып коюу, даарат алгандан кийин караңгыда мечитке басып келүү жана муктаждарга ачкаларды тойгузуп берүү. Мына ушунчалык оңой амалдар. Ар бирибиз бул амалдарды кылып жүрөбүз. Мына ушул амалды чындык ыхлас менен Алла үчүн аткара турган болсок, жанагындай кыяматтын кыйынчылыгында Алланын аршынын көлөкөсүнүн астында болот экенбиз. Алла таала ар бирибизди ушул уккандарга амал кылып, бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим.